Жасалма интеллектти өнүктүрүү үчүн колдонуучу маалыматтарын уруксатсыз уурдаганы үчүн Google компаниясына сотдоо арыз берилген. Мындай маалымат интернет булактарында пайда болду. Доочулар Google компаниясынын жасалма интеллект продуктуларын коммерциялык өнүктүрүүнү жана колдонууну убактылуу токтотууга чакырууда. Редакциябыз бул маалыматты текшерип көрдү. Clarkson юридикалык фирмасы 11 июлда Калифорниянын федералдык сотуна Google, анын башкы компаниясы Alphabet жана Google'дун жасалма интеллект боюнча DeepMind туумдут компаниясына каршы топтук доо арыз менен кайрылганы анык. Соттук доо арыз 2023 жылдын 1 июлунда Google'дун купуялык саясатын жаңырткандан кийин берилген. Учурда компаниянын Bard Cloud AI жана Google Translate сыяктуу ар кандай жасалма интеллект кызматтары интернеттен чогулткан жалпыга жеткиликтүү маалыматтарды колдоно алат деп айтылат. Арызда Google 100 миллиондогон америкалыктар тарабынан түзүлгөн жана интернетке жайгаштырылган нерселердин бардыгын жашыруун уурдап жатат жана ал маалыматтарды Bard чат-боту сыяктуу жасалма интеллект өнүмдөрүн үйрөтүү үчүн колдонуп жатат деп айтылат. Ошондой эле Google өзүнүн жасалма интеллект өнүмдөрү үчүн болгон санариптик издерибизди, анын ичинде чыгармачыл жана автордук иштерди колдонгону айтылат. Google компаниясынын башкы юридикалык кеңешчиси Халима Делайн Прадо дооматтарды негизсиз деп атап, Америка мыйзамдары жалпыга жеткиликтүү маалыматты колдонууну колдойт деп билдирип, доо арыздын жокко чыгарылышын күтөөрүн жазган. Доо арыз Google'дун жасалма интеллект куралдарын өнүктүрүүнү жана аларга жеткиликтүүлүктү убактылуу токтотууну, ошондой эле жеке маалыматтары Google тарабынан мыйзамсыз пайдаланылган адамдарга компенсация төлөөнү талап кылат. Фирма 8 доогерди, анын ичинде жашы жетелектерди көрсөткөнүн билдирди. Жыйынтык чындык, Google компаниясы купуялык саясатына киргизилген өзгөрүүлөрдөн кийин миллиондогон колдонуучулардын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгон жана автордук укукту бузган деп айыпталып, компанияга каршы коллективдик доо арыз берилгени чын.